Дагы варианттардын бири бул эне бала төрөлгүчө аны бала үчүн убактысы болбой туурабы деп сурайт экенбиз. Төрөлгөндөн кийин бирок кааласа да, каалабаса да ал убакыт табуу керек болот. Туурабы? Ооба, туура дегенден кийин эмнеге андай деп ойлойсуз? Эмнеге ал убакыт табат деп сурайт экенбиз да. Анан жооп берип көрөт, жооп бере албаса сиз айтат экенсиз, ал адамда билесизби, себеп жана мотивация. Ал адамда билесизби, себеп жана мотивация бар экен да. Сизде да себеп жана мотивация болсо, сиз убакыт таба аласыз. Чындап себеп болсо да, мына бала бул чындап себеп. Себеп күткөн, көптөн бери күткөн, мындай чоң жоопкерчилик эне үчүн ал убакыт табууга аракет кылат, башка иштерин таштап болсо да убакыт табат. Туурабы? Деп жооп берет экенбиз. Сизде бриллиантовый бизде бриллиантовый директор 200 миң, 300 миң акча табат да. Ушундай 100 миң, 200 миң, 300 миң табыш үчүн сиз ушул иштердин кайсынысынан баш тарта аласыз деп мисалдарды келтирип берет экенсиз. Мисал үчүн ушундай көрөсүз, туурабы? Ушундай кыласыз, туурабы деп туруп суроолор берет экенсиз. Анан ошого жараша сүйлөшө берет экенсиз. Эми убактым жок мындайларга дегендер болот да. Дегеле убакыт жок, жок эмес, мындайларга убакыт жок дегендер болот экен. Туура түшүнөм, мындайлар деген бул кандайлар? Түшүндүрүп бересизби деп сурайт экенбиз. Эмне үчүн убактыңыз жок мындайларга деп сурайт экенбиз. Келечегин көрө албай атасызбы? Же өзүңүздүн бизнесиңизге эмес, бирөөнүн бизнесинде иштегенди каалайсызбы? Ошону жакшы көрөсүзбү бирөөнүн бизнесине иштегенди деп сурайт экенбиз. Дегенде адам өзүнө келе түшөт. Мындайлар деген сөзүн токтотот. Кандайлар? Мындайлар деген бул кандай? Айлыкка бирөөнүн бизнесинде иштеп берген бул кандай? Жакшы вариант деп ойлойсузбу? Же мындайлар жакшы все-таки өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алыңыз деген шансы берип аткан бизнестер деп сураганыңызда ал башка каршы суроолорду айтышы мүмкүн. Ошого ылайыктуу жооп бере берет. Ал айтышы мүмкүн, бул пирамида, бул несерьезно, Айгүл жасай албады, кайерге барса деген ошонун каршы суроолорду берет экен. Анан ошого жараша жооп бере берет. Дагы кийинки каршы суроо бул кайерге барсаң фабилик болуп кетти го деген суроо, дегенде суроо берет экенбиз. Туура түшүнөм, фабилик менен иштешкен адам көп эле бар дейт экенбиз. Эч убакта ооба туура фабиликте иштегендер жаман коюп кетти деп айткенсе, фабилик менен иштешкен адам көп эле бар дейт экенбиз. Бул мындай караганда анын туура эмес сөзүн акырындык менен туура жакка багыттап атабыз да. Кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн фабилик менен иштешкендердин саны көп эле бар деп ойлойсуз дейт экенбиз. Фабилик менен ишти баштоо жеңил болгон үчүнбү? Же выгодно болгон үчүн ушундай иштешкендер көп болду деп ойлойсузбу? Же базар аларманы көп болгон үчүн ушундай көп болушу мүмкүнбү? Мисалы, сиздин коңшуларыңыз башын жуйбу дейт экенбиз, тишин жуйбу, идиш жуйбу, кир жуйбу, жана башка суроолор берет экенбиз, Анан ооба дейт, бардыгына ооба дегенден кийин, эмне үчүн сулуулук салондордун, тамактануучу жайлардын саны көп деп ойлойсуз дейт экенбиз. Дегенде эми ар биринин кардары бар да дейт, деши мүмкүн, Же сиз айтасыз, булардын ар биринин кардары бар өзүнүн. Анткени бул өтө ходовой темалар да, булар тамактануучу жай. Көпчүлүк адам тамактанат, көпчүлүк адам сулууланып, чачын кыртырып жана башка өзгөчө азыркы күндө аялдар, кыздар ухоженный болуп жүргөн аракет кылышат. Андыктан алардын ар кимисинин өзүнүн кардары бар. Эгерде чындап жакшылап иштей берсе, өзгөчө көп жылдан бери раскрутка кылып, өзүнүн атын чыгарып, жана адамдарды өзүнө көндүрүп иштей берсе, анын сөзсүз түрдө кардары болот. Туурабы? Десек туура дейт, Фабрикте деле ошондой экен. Базар өтө чоң экен. Аларманы кардарлары өтө көп экен. Болгону жакшылап иштей берген адамдын кардары сөзсүз түрдө болот экен. Ошон үчүн иштегендердин саны көп экен. Ал эми базары жок болсо, аларман аз болсо, анда ал адамдардын көбү кетип калмактагы, фабрикте иштегендердин саны аз болмок. Жана фабрик ар жерде болуп кетти го деген нерсе болмок эмес. Эми мисалы үчүн сизге бир суроодо, сиз симка алышыңыз керек болсо, мисалы үчүн Билайнбы, Мегакомбу, Ошкабы, кандай операторду тандайсыз? Кардары көп, колдонуу шарттары жакшы, выгодный операторго тукташасызбы? Же почти эч ким колдонбогон, бонус акцияларды жасабаган компания менен иштешесиз керек. Ошонун симкасын аласызбы? Дегенде көпчүлүк учурда албетте атактуу менен иштешет элем дейт. Биз дайым атактуулар тандайбыз, туурабы? Атактуу, кардарлары көп фирманы тандайбыз. Себеби ал выгодный шарттарды бере алат бизге, жакшы акцияларды кылып бере алат. Жанан биз сүйлөшөлү десек, внутри сети көбүнчө мына түйүн ичинде арзан же бекер болот, Биз ошонусуна кызыгып, эл көп, ошон үчүн бизге выгодный деп ошого туташабыз, туурабы? Фабрикте деле ушундай экен. Көпчүлүк адам атактуу бутуна туруп калган компаниялар менен иштешкен жакшы көрүшөт да. Себеби алар арзандатууларды, акцияларды жасап берет, бааларды өтө ыңгайлуу кылып берет. Анан жакшы иштейт, туурабы? Фабрик бүт ошондой шарттарды түзүп берип жатат да азыр. Ассортименти дагы аябай чоң, акция арзандатуулар көп болуп атат, билектерди берип турат тынбай, чет өлкөгө саякат берип турат. Албетте биз ошондой компания менен иштешибиз келет. Ошон үчүн биздин саныбыз аябай көп. Дагы бир варианттардын бири, байкаган белеңиз, ресторан, кафе көп жерде кардар да көп болот, ошол жерде ресторандар да тез өнүгөт. Сатуучу көп жерде да базарда соода көп болот. Байкайсызбы? Эгерде жалгыз ачсаңыз бир жерге, эч ким жок жерге дүкөн ачсаңыз, рекламага аябай көп күчүңүз кетет, каражатыңыз кетет да. Анткени ал жерге адамдар атайын барыш керек болот да. По пути өтпөшү мүмкүн. Анан байкабашы мүмкүн. Ал эми базарга атайын баргандыктан алар заодно көп нерсе ала келишет да. Ошон үчүн алар ала беришет экен да, соода боло берет экен. Анан майрам күндөрү, мисалы үчүн, кандай бир ресторан, кафеге барам десеңиз, өзгөчө күчтүү иштеген көп
көптөн бери иштегендери, анан мына баардыгы бир жерге тизилген кафе ресторандар өзүнүн райондору болот. Ошол жака барам десеңиз, көпчүлүк учурда адам көп болот дагы орун да калбай калган болот. Неге? Адамдар мынтип барат да, бирөөсүндө болбосо экинчисинде орун болот деп ошол жака бара берет экен да. Анан көп жолу барып отуруп, ошолордун башында ошол программа сигинип калат да. Майрамда каяка барып отуруш керек деген, ошол жака барыш керек деген программа сигинип калат экен, алар бара берет экен да. Ошон үчүн ошол жерде көп ресторан кафелер бар болсо, ал жерде соода боло берет экен. Ал эми эч ким жок жерге ачып алсаңыз, балким анда өтө көп күчүңүз, акчаңыз, каражатыңыз рекламага кетип калат экен да. Кардарларды. Эми Фабиликте да реклама кылып айтып берип кардарды продукциясына көндүргөндөр көп болгон үчүн анын продукциясын элдер тез таанып калат. Жакшы таанып калат да. Сизге чейин иштеп, иштебей калгандар болуп калат. Алар сизге базарды даярдап койгон болот көбүнчөчү. Анан Фабиликте иштегендердин көбү эле өмүр бою иштей бербейт да. Россияга кетип калган учур болот, башка шаарга көчүп кеткен учур болот, төрөп отуруп калат үйдө, башка ишке кирип мурунку кардарлар менен эмес, жаңы коллегаларды, жаңы иште коллегаларды клиент кылып калат. Ал жака мурунку барган жерине барбай калышы мүмкүн. Ошол адамдарды сиз оңой кардар кылып алсаңыз болот. Мисалы үчүн жакында биз мына салондо администраторубуз кошумча ишке кирди, анын апасы ушу заказ алып иштей баштаганда, бул кыз точно иштейби, иштебей кетип калбайбы деген суроолорду берип атып алышты. Демек, мына көрдүңүзбү, ошол кардарларды кызыктырып көндүрүп иштебей койгондор көп болот экен. Анан дагы адамдар мурун колдонуп көргөн болушат. Көбүнчөчү достору, тааныштарын уккан болот, мактаган болот, башка бирөө. Ошон үчүн мындай адамдар канчалык көп иштесе, ошончолук иштөө жеңил болот экен өзүчө бир чети. Ошон үчүн бул компания менен иштешүү жеңил болот экен демек. Эч ким тааныбаган компаниядан раскрутка кылам деп раскрутка кылып иштейм десеңиз, ал тескерисинче кыйын болот экен да. Себеби жалгыз же аз эле адам ошол компания жөнүндө сүйлөгөн болот экен, сиз аз эле адам ошол компаниянын продукциясын мактаган болот экен. Анан алар көбүнчө акция арзандатууларды көп жасай албайт экен да, продукцияны өтө көп өтпөгөндүктөн. Аны колдонуп көрө элек болот, тааныштары эч ким мактап реклама кылып бербейт да. Анычы ошол реклама ишин жалгыз жасасаңыз, бул кыйын болуп калат экен. Азыр Фабилик телевидениеде да, интернет аркылуу да реклама кылат. Өзүнүн кийимдерин реклама кылып атпайбы? Бул да биздин ишти аябай жеңилдетет экен. Сиздин группаңызда адамдарга да бул компания менен иштөө салыштырмалуу жеңил болот. Өзүңүзгө гана эмес, мына артыңыздан адам чакырган адамдарга да жеңил болот экен. Анткени иштөө үчүн бүт шарт бар болот. Аты чыккан компания менен иштөө өзү жеңил болот экен да. Досуңуз деле, мына таанышыңыз деле бир продукцияны мактаса, сиз да аны алып көрсөм окшойт деп каласыз, туурабы? Биз ишке чакырганда көп айтышат. Мен жазылат окшойм деп жаттым эле. Инстаграмда сунуш кылгандар көп болуп атат. Же рекламасын тынбай көртам. Ошолорду көрүп жүрөм көптөн бери. Кимге жазылышымды билбей жаттым эле дейт да. Анан биз өзгөчө сиз анан тез эле иштеп эле, тез эле ийгиликке жетем дебестен, жарым жыл, бир жыл иштеп коюп, анан ийгиликке кандай бир кардарларды көндүрүп койдуңузбу? Кайра ошол иште жасап көп жыл бою иштей берсеңиз, бара-бара бул мына сиздин ушул Фабилик компаниясында иштегениңизди адамдар билип калган үчүн, кимге кайрылыш керек, мына ушуга кайрылыш керек деп сизди оңой таба баштайт экен. Андыктан бул да жакшы нерсе экен. Анан көп жыл бою иштей берсеңиз, мисалы үчүн сиз группа түзүп иштеп аткан болсоңуз, иштебей кетип калгандар болот. Мисалы үчүн кийин кайра ошолор кайрылып, кайра иштесемби деп атам деп сизге кайра кайрылат экен. Болгону күчтүү иштеп, активдүү иштей берсек, дайым бизде адамдар көбөйө берет экен, жана кардарлар көбөйө берет экен, кайра ала берет экен да. Бул жерде негизинен адамдардын иштеген адамдардын саны көппү же алар конкуренттер көппү же азбы дебеш керек экен, бул компанияны адамдар таанып калдыбы же таанай элекпи деп карайт экенбиз. Бул иште адам жаздырыш керек деген каршы суроо болушу мүмкүн, Адам жаздырыш керек болбосо, сиз иштеп өз бизнесиңизди куруу үчүн иштөөгө даяр болмок белеңиз же да башка себептер барбы дейт экенбиз да. Дегенде чыныгы каршы суроолор чыгат, билесиз, муну текшерүү үчүн муну сөзсүз түрдө сурайбыз. Адам жаздырыш керек дегенде сиз адам жаздыра албайм деген мааниде айтып жатасызбы же адам жазууну туура эмес көрүп жатасызбы деп сурайт экенбиз. Адамдарды алдоо иш деп ойлойсузбу, бул мында алдаш керек, ушундай иш деп ойлойсузбу же деп сурайт экенбиз. Анан жооп бергенден кийин сиз мисалы жетекчи болсоңуз, өзгөчө азырынча кичинерээк ишкана болсо, сиз өз ишканаңызга күчтүү адистерди ар жерден издеп табууңуз керек болот, туурабы? Биз деле мисалы үчүн сулуу салон ачканда биз жакшы мастерлерди тынбай издеп ар жерден тапкан аракет кылып атканбыз. Азыр бизде мисалы үчүн чач мастер экөө бар, дагы бир жерде орун бар, ошону алганы биз мастер караштырып жүрөбүз да. Мисалы мен таанышым Кызылкияда цемент заводдо отдел кадров болуп иштейт. Жакында эле мага чалды, бизге реклама кылып клиент таап бере алган адамдар керек, ишке алабыз дейт. Ал сөзсүз түрдө бизге Кызылкияга келиштин кереги жок, ал Ошто Жалал жашап иштесе боло берет, бизге ошол жактан кардар таап берсе болду деп мына издеп атат. Мисалы сиз мектептин директору болсоңуз, сиз жакшы мугалимдерди ар жерден издеп табууңуз керек болот, туурабы? Эгер кайсы жерде иштешти тандап жатса мугалим, сиз аны ишендирип
өзүңүз тарапка тартасыз, ага өзүңүздүн ишканаңызды мактап, ага чындап ошол адамга шарт түзүп беришиңиз керек болот жана ага ылайыктуу шарттарды түзүүгө аракет кыласыз, туурабы? Ошол адамды кармап калайын деп. Эми сиз мечиттин жетекчиси болсоңуз, сиз дават ишин уюштурушуңуз керек болот, туурабы? Адамдарды ислам динине, ыйман жолуна чакырууңуз керек болот. Жакшы даватчыларды даярдашыңыз керек болот, туурабы? Университетте жетекчи болсоңуз, тынбай абитуриенттерди өз тарабыңызга тартыш керек болот. Анан ошол абитуриенттерди тартуу жолунун үстүнө иштейсиз жана ошол абитуриенттерди тартуу үчүн ар кандай презентацияларды жана ошол тартуу үчүн маракелерди уюштурасыз, туурабы? Десеңиз ооба дейт, Сиз дүкөндүн же сулуулук салондун ээси, жетекчиси болсоңуз, сиз күчтүү массилерди же сатуучуларды өз командаңызга таап кошууңуз керек болот. Ошондойбу? Болбосо өзүңүз үйрөтүп чыгарышыңыз керек болот. Аны тынбай кардарлардын тынбай тартып туруңуз керек болот. Массилерди же жана күчтүү кызматкерлерди гана эмес, ишчилерди эмес, ошол менен бирге кардарларды да тынбай тартып турушуңуз керек болот да. Анан айлык төлөп турушуңуз керек болот. Аренда төлөшүңүз үчүн, айлык төлөш үчүн, пайда көрүш үчүн тынбай ушул кардарларды тынбай көбөйтүп ошонун үстүнөн иштешиңиз керек болот. Ансыз сиздин ишканаңыз өспөйт, чоңойбойт. Эгерде сиз кийин азыркыдай иштебей калганда да, азыркыдай эле акча түшүп турсун, ушундай мен акча түшүп турчу булак кылып алайын, бизнес куруп алайын десеңиз, анда сиз ушундай иштерди жасап турушуңуз керек болот. Ради этого, да, ради чего, смотря. Анан биз сизге ушундай сунуш айтабыз, ушундай бир булак жасап коюш үчүн акча түшүп турчу. Ушул ишке үйрөнүп алыңыз деп сунуш кылтабыз. Бул ишке биз үйрөтөбүз. Кантип кылыш керек, эмне жасаш керек, кантип иштеш керек адамдар менен, ошонун баарын биз үйрөтөбүз. Үйрөнүп алгандан кийин сизге адам жаздырыш керек деген менин оюмча мындай коркуу жок болуп калат. Мисалы үчүн 100 000 сом табыш үчүн да ушундай ишти жасоого үйрөтөбүз биз. Интернет аркылуу, кааласаңыз тааныштар менен иштеп, команда, группа түзсөңүз болот. 100 000 сом табыш үчүн кандай деп ойлойсуз? Ушундай ишке үйрөнүп алыш стоит или не стоит деп сурайт экенбиз. Билсеңиз керек, кандай гана иш болбосун, сиз аны көп жолу жасай берсеңиз, сөзсүз түрдө жакшы жасай баштайсыз. Бир мисалы үчүн 2 ай бою кайра кыла берсеңиз, сиз ошол ишти жасап каласыз. Биз да бул ишти жасай берип аны үйрөнгөнбүз да. Азыр мына 1-2 жыл иштеп 100 000 сомго чыгуу үчүн жасап атабыз. Сиз да 100 000 сом табыш үчүн ушул ишке үйрөнүп албайсызбы? Бизге окшоп. Кандай дейсиз? Деп сунуш кылат экенсиз. Анан баса айтып кетчү нерсе, сиз жалгыз эмес экенсиз. Мына биз менен команда болуп иштейт экенсиз. Биз бүт сизге кантип ийгиликке жетсе болот, ошол боюнча бүт сизге даяр технология, даяр жолдорду үйрөтүп, жолдорду көрсөтө алабыз. Ошолорду кыла берсеңиз, албетте ийгиликке жетесиз.